Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Россия кийинки жумада Кыргызстанга коронавирустан айыктыруучу Авифавир дарысын жиберет. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов билдирди. Анын айтымында саламаттыкты сактоо министрлиги аталган вакцинаны өлкөгө ташып келүүгө уруксат берген. Буга чейин Кыргыз өкмөтү коронавируска даба болчу Авифавир препаратын алуу боюнча Россия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы айтылган. Авифавир COVID-19 айыктыруучу үчүн россиялык окумуштуулар тарабынан иштелип чыккан дары. Ал сыноодон ийгиликтүү өтүп учурда адамдарга колдонулуп жатат. Авифавир дүйнөдө коронавирусту дарылай турчу эң натыйжалуу дары болот деп ишендирип жатышат. 2014-жылдан бери аны Япония сасык тумоонун оор формасын дарылоо үчүн колдоно баштаган. Коронавирус пандемиясынан улам россиялык окумуштуулар дарыны модификациялап дарылоо протоколун өзгөртүшкөн. Японияда Бириккен Араб Эмаратынын Аль-Амал космос зондун Марска учурду. Бириккен Араб Эмаратынын Аль-Амал космостук зонду менен Япониянын H2A учуучу унасы Танегашима аралындагы космодромдон 20-июлда жергиликтүү убакыт боюнча саат 1:58 учту. Аткарууну Mitsubishi корпорациясы түз эфирде көрсөткөн. Ал Арабия басылмасын өшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен зонду ишке киргизүү кийинкиликке 2 жолу калтырылгандыгын түшүндүрдү. Салмагы 1360 килограмм. Ал 3 америкалык университеттер БАЭК космостук агенттиги жана Мухаммад бин Рашид космостук борбору менен биргеликте жасалган. БАЭНин Марс миссиясы араб дүйнөсүндө биринчи болуп калат. Ракета космосту дээрлик 500 миллион километр учушу керек. Зонд 2021-жылы Марска жетип 7 айды дагы өз орбитасында өткөрүп, кызыл планетанын атмосферасы жөнүндө маалыматтарды чогултат. Биз зонддон биринчи планетаны кызыл планетага сапарын баштаганда чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Зонд тарабынан чогултулган маалыматтар бүт адамзатка пайда алып келет турган ачылыштарга алып келет, деди Дубайдын мураскор ханзадасы Шейх Хамдан бин Мухаммад бин Рашид Аль Мактум 2021-жылы БАЭ 50 жылдык мааракесин белгилейт. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине 1,780,000 сом суммасына гемос плазмаферезин сатып алууга финансылык жардам көрсөттү. Гемос плазмаферези бейтаптардын канын экстракорпоралдык тазалоо процедураларын жүргүзүү үчүн арналат жана акыркы эл аралык стандарттарга жооп берет. Ал эми аны Кыргызстандын ооруканаларында пайдалануу кымбат баалуу медикаменттердин сарпталышын азайтып, бейтаптардын интенсивдүү терапия бөлүмдөрүнө көпкө чейин калуусун жана жалпы дарылоо мөөнөтүн кыскартып, өлүмдүүлүктү азайтууга көмөктөшөт. Бүгүнкү күнгө карата гемос аппараты КМШнын 780ден ашык медициналык уюмдарында колдонулат. Бул дарылоонун жогорку натыйжалуулугунан кабар берет. Өкмөт тарабынан Ысык көл областына 30 кычкылтек концентраты жана жеке коргонуучу каражаттар берилди. Ысык көл областына 30 кычкылтек концентратору менен бирге 80 пульсосиметр, 200 респиратор беткап жана 4000 коргонуучу костюмдар келген. Алар региондор боюнча бөлүштүрүлдү. Өкмөттүн Ысык көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев билдиргендей, бүгүнкү күндө областа 539 кычкылтек концентратору бар. Акыркы жума ичинде региондордогу мед мекемелерге 320 кычкылтек концентратору түшкөн. Анын ичинен 80 өкмөт тарабынан, 23 жергиликтүү бюджеттин эсебинен, 214 ишкерлер жана кайдыгер эмес жарандар тарабынан берилген. Кыйын абалдан биз медиктерди биринчи кезекте колдоп, биргелешкен аракеттер менен гана чыга алабыз деп билдирди. Баткен областына өкмөт тарабынан дагы 30 кычкылтек концентратору берилди. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Баткен облусу 30 кычкылтек концентраторун, 80 пульсосиметр жана коргонуучу каражаттарды алды. Медициналык жабдуулар район шаарларга муктаждыкка жараша бөлүнүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин өкмөт тарабынан Баткен облусуна 20 кычкылтек концентратору берилген. Кыргызстан ошо бир жумалык арыздын 700-800 кишисин алып кетип отур. Эми бир жуманын ичинде 7000 алып жатат. О череттерге келбей аткан ошол себеп болот. 2 айдан бери эсептеп көр. 700дөн адам учканда досум, 2 айдан бери эсептеп көрбөйсүңбү? Канча адам учуп атат, 2 айдан бери мен арызым келе элекпи, карап айдан бери канча адам учту айтайын? Айтчы, канча адам учту. Мен алдыман кече 1 ай кийин жазганда 800дөн эсептеп. Жумасынан эсептеп көр онду. Москвада 1,5 миллион кыргыз бар. 1,5 миллион жок. Айтчы байке.
1,5 миллион бар. О, братан деле бар эле, мен кирип чыкканда ошого. Москвада 1,5 миллион бар эркек чай туруп. Мына Mesela erkek çay turup. Dostum mındaydı. Buna bu Moskva'nın özünde 890 bin var. 700 бар. 890 bin. Bu güzel emez dünölük dediği en bay, en güçlü memleketlerde kıynaldı da. Buna Kuday şehir günkünde Mart'tan başlap yerde işlap işlevatıp görüvata soruğa göğünçesi, koş boylu, orukçal getirdik. 18 bin kişi günkünde getirdik. Şu Mart'tan başlap. Buyursa daha getiririz. Buna bugünle ertekmeyle söyleştik. Hazır bir cumada 3 reis uçuyorlar. Bilesiniz de. Üçüncü günü Oşko, Subota günü Oşko, Sibir uçak, Oşko üçüncü günü. Subota günü aviatrafik uçak, Воскресенье çoğun reis Bişkek'e. Dağı, bugün söyleştik, 2 reis, dağı koşulat buyursa. Bağırlar uçasına. En küçümadan başlayıp ki, yok sizlerden soranız, gönce ösüp yerde erkekler, yigitler turasınlar. Bugün bizim memleket turistleri koronavirüs küçük, öte kıyın havalda turar. Anı görüp atasınlar, internet barınlarda var, telefonlar var. Oşol sebepten ben sizlerden soranatılım. Sizler oşaka bargan orduna bir yaka kalıp iştegile. Antkeni oşontsengер, sizler ata-enelerge, üyülelerge gövrök payda keltiresingер. Mamleketke gövrök payda keltiresingер. Жерде баргандан кийин кыйын болсо 1-2 жума өтөт, кайра анан кийин келе албай кыйналасыңар. Мына бүгүнкү күндө элчиликте жаштардын арасында жака болбой, бизди укпай кетип алып, кайра келе албай кыйналып атышат. Күнүгө чалышат, күнүгө интернеттен кат жазышат. Биз ошака барып иштемек. Көп акча тапмакпыз, үйлөбүздү бакмакпыз деп. Ошол себептен ушундай жагынан мына bizde 4000 vakansiya var. Moskva, Moskovskiy oblast, başka regionlarda da var. Bayqab atasыңарбы, апат күндөрү, мисалы, başka regionlarda Moskva ile katı varmadı, göğünçösü iştep attı kırgızlar, işleyin degende. Avuşkalar, orukçallar, boyundavarlar göğü eken. Gevurlar aytчы аз деп. Мен de ошондо ойлогон эмесмин, бирок тилекке каршы орукчалар көп экен. Биз аныктабайбыз, аны ар бир авиакомпания өзүнчө аныктайт да. Бирок биз мына аракет кылдык. 3-4 рейс Москванын мэри жардам берип 50% арзандатып берди. 10 миңдин тегерегинде болду. Уктарбы аны, Ооба. Азыр мына акыркы арзандатуу 3-күнү болот. Ошко. То барын эмес, только кош бойлууларга жана орукчаларга. Андан отсаңыз, андан кийин эме болбойт. Ушу 20-нын тегерегинде болуп атат. Мен сиздерден суранам. Элчилик бааны аныктабайт. Ар бир авиакомпания өзүнүн баягы кирешесин ойлоп туруп аныктайт. Биз билетти дагы сатпайбыз. Ошону туура түшүнгүлө. Муну ошол ар бир авиакомпания мен билишимче 20-нын тегерегинде болот да, өйдө ылды. Ошол. Азыр сизчи утерени узартып берчи токтоп. Утерени узартып бергени менен деле утера менен ишке албайт экен деп ишкандай. Аны кандай жолдо көтөрүп жүрөбүз, аны кандай? Жок, загранпаспорт. Адикар. Анда тек бар керек. Анда тек барып алышыңар керек анда. Тек барып, эмне кылыш керек? Кыргызстанга. Ошо Кыргызстанга бизге жолго бересиңерби? Самолетко уруксат беребиз. Очет менен. Я. Кыргызстанда бул жака Азырынча болбойт. Кийинирээк бул августтан кийин болот, бирок атайын силерге договоруңар бар болсо, вызов болуш керек да. Ишканадамбы? Ооба, андан тышкары силерден жанагы коронавирус менен оорубайм деген справка болуш керек. Аны сиз тапшырган. Рахмат. Жакшы. Мүмкүнчүлүк болсо, биякта калып иштегиле. Буйрса барасыңар. Могул апат жака барганда дагы кайра жумуштурбагыла, аякта медицинанын шартын билесиңер. Анча эмес, биякта баары бир жакшыраак. Урматтуу туугандар, саудуулукка чакырам. Баарыңарга ийгилик, жакшы күндөрдө дагы жолугабыз. Макул.
Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.